Айыл өкмөт ушундайбыз. Кызматкерлерибизди иш ордунда убагы менен отурганын бул жерден отурганда да карап тура алам. Анан башка жыйындарга кеткен күндөрү дагы саат менен баягы эмгек тартибин өзүмдүн телефонума туташтырып алып, ар кайсы жактан карап контролдоп турам. Канча жылдан бери айыл өкмөтсүз? Өзүм буга чейин Алайык айыл өкмөтүнүн башчысы болчумун. Ага 2 жыл өзүңүздөр билет, 3 жылга жакын иштедим. АТРден кийин бул жака келип жаңы айыл өкмөткө шайландым. Алайык менен бул жер бирик? Жок, Алайыкдан бардыгы жана айыл өкмөттө АТРдин негизинде кошулбады. Кошулгандан кийин ротация жол менен бу жака келдик да. Алайык айыл өкмөт башчысы. Канча жыл иштедиң дейсиз Алайык? Ал жакта 2 жыл 7 ай болду. 3 жылга жакын. Андан кийин бул жерге өкмөт башчы болуп келдик. Чоң иштешпиз, 2021 кийин шайланган кезде жок. Жыйындарда бирге барып жүрдүңүз го ошол жерде. Таныш эле болуп жүрөбүз. Көрүп жүргөн экенбиз. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү облустук семинардын катышуучулары жана коноктору. Бүгүнкү семинарды ачып берүү үчүн сөз Каракылжа жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Кулубаев Тамир Сарбековичке берилет. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигин 20 жылдыгына жана Кара-Кыргыз автономия облусунун 100 жылдыгына карата Ош облусундагы Каракылжа районунун Лайтал айыл өкмөтүнүн базасында жергиликтүү маанидеги маселелерди аткаруу боюнча өткөрүлүп жаткан облустук семинарды ачык деп жарыялайм. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор жана жалпы семинардын катышуучулары. Бүгүнкү областтык деңгээлде өтүп жаткан иш-чарага куш келипсиздер. Уруксат берсеңиздер, Каракылжа районунун аймагында акыркы жылдар аралыгында калктын жашоо турмушун жакшыртуу, социалдык жана экономикалык жактан өнүктүрүү боюнча Каракылжа районунун аймагында жасалып жаткан иштерге жана жетишкендиктерге кыскача токтолуп өтсөм. Өнөр жайын алсак, өнөр жай продукциясын өндүрүүнүн көлөмү 2019 жылы 79 миллион сом болсо, 23 жылдын жыйынтыгы менен 128 миллион сом болуп, 4 жыл аралыкта 37%га өстү. Инвестициянын көлөмү боюнча 2021 жылы 407 миллион сом болсо, 23 жылдын жыйынтыгы менен 866 миллион сом болуп, 3 жылдын аралыгында 2 эсе өсүш болду. Баса белгилөөчү жагдай Каракылжа районунун тоолуу жана суунун башына жайгашкандыктан энергияны кайра жаралуучу булактары, кичи ГЭСтерди курууга мүмкүнчүлүгү жогору. Биздин жакынкы келечекте өндүрүш тармагында потенциалыбыз чакан ГЭСтерди куруу менен жана жаңы жумуш орундар түзүү, өнөр жай продукциясын өндүрүүнүн көлөмүн көбөйтүү. Чакан ГЭСтерди куруу боюнча 23 жылы Лайтала айылдык аймагынын Буйга айылында 0,4 мегаваттык чакан ГЭС курулуп пайдаланууга берилсе, бүгүнкү күндө Ойтал айылдык аймагында Көндүк айылындагы Кулуната суусуна 5,9 мегаваттык чакан ГЭС курулуш иштери жүрүүдө. Ошондой эле Лайтал айыл аймагында Тар дарыясында 18 мегаваттык ГЭСтин курулуш иштери 25 жылы башталса, Ойтал айылдык аймагынын Караташ айылындагы Карабел суусуна 2 мегаваттык, Сары Бий айылындагы Чоң Каты суусуна 2,8 мегаваттык чакан ГЭСтерди куруу боюнча Жашыл энергетика фондусу аркылуу тендерге берүү алдында турат.
Мындан сырткары азыркы мезгилдин эң кирешелүү тармактардын бири болгон туризм тармагы да өнүүгө жолунда десем болот. Атап айтсак, бүгүнкү күндө Ойтал айылдык аймагынын Токтош участкасында 118 миллион сомго туристтик база курулуп, официалдуу ачылуу алдында турат. Ошондой эле Алайкуу, Каракулжа, Каракочкор айыл аймактарында да туристтерди тосуучу жайлар орун алган. Айыл чарба тармагында акыркы 4 жылдар аралыгында балык өндүрүү менен бал өндүрүү жогорку деңгээлге чыгып, биздин өндүрүүчүлөр өндүрүлгөн балдар чет мамлекетке чыгарылууда. Ошондой эле балык ички базарга, башка областтарга сатылууда. Асфальт төшөө боюнча токтолуп кетсек, 22 жылы 4,5 километр жол асфальт басылса, 23 жылы 8,2 жолго республикалык бюджеттин эсебинен асфальт басылды. 24 жылы республикалык бюджеттин эсебинен 23,65 километр, жеке демөөрчүдөн 10 километр, Арис тарабынан 2 километр, жалпы 35,65 километр жол пландалып, бүгүнкү күндө 22 километрге асфальт басылып, калган жерлерге басуу алдында турат. Акыркы жылдар аралыгында райондун аймагында социалдык объекттердин курулушу жогорку деңгээлге чыкты. Атап айтсак, мектептерди куруу боюнча 22 жылы 2 мектеп бүтүп пайдаланууга берилсе, 23 жылы 3 мектеп бүтүп пайдаланууга берилди. 24 жылы 1 мектеп пайдаланууга берилип, 2 мектеп пайдаланууга 24 жылы берүү алдында турат. Ал эми 2 мектепти жаңыдан куруу боюнча Ош областык курулуш башкармалыгынын тарабынан тийиштүү кагаздарын даярдоо боюнча тендерге берилди. Ошондой эле бала бакчалар курууда 23 жылы 4 бала бакча курулуп пайдаланууга берилсе, 24 жылы 2 бала бакча курулууда. Ачык футбол таянчыларын курууда 23 жылы 4 ачык типтеги футбол аянтчасы курулса, 24 жылы 3 ачык типтеги футбол аянтчасы жана 4 жабык типтеги спорт зал курулууда. 22 жылы 3 ФАП курулса, 23 жылы 4 ФАП курулуп пайдаланууга берилди, 24 жылы 4 ФАП 1 ГСВ курулууда. Ичүүчү таза суу менен Каракулжа районунун халкы 86,9%га камсыз болгон. Таза суу менен камсыз боло элек 12 айылды таза суу менен камсыздоо боюнча Дүйнөлүк банктын таза суу менен толук камсыздоо жана санитария программасынын үстүбүздөгү жылы сунушталды. Ирригация тармагында Алайкуу айыл аймагынын Терек айылында 67 миллион сомго жалпы 6,2 чакырым канал курулууда. Халкка жеткиликтүү кызмат көрсөтүү боюнча 2 калктуу тейлөө борбору курулду. Анын бирөөсү жеке ишкер тарабынан 15 миллион сомго Каракулжа айылын куруп берсе, экинчиси Ош облустук өнүктүрүү фонду аркылуу 10 миллион сомго Алайкуу айыл аймагынын Көгарт айылына курулду. Билим берүү тармагы мамлекет тарабынан мугалимдерге жакшы көңүл бурулуп, 23-24 окуу жылында 3 окуучубуз алтын тамгага сертификатын алууга жетишти. Ушул мезгилге чейин райондун аймагында 3 алтын тамгага жетишкен бүтүрүүчүлөр болгон эмес. Ал эми окуу 23-24 окуу жылынын жыйынтыгы менен жалпы республикалык тестирөө райондун аймагынан 7 окуучу 200 балдан жогорку балдарды алышып, жалпы эсеп менен алганда жалпы республикалык тестирөөнүн жыйынтыгына райондун орточо упайы 128,6-ны түздү. Республика боюнча 110 балдан жогору алган бүтүрүүчүлөрдүн пайыздык көрсөткүчү боюнча Каракулжа районунун мыкты алдыңкы 10-дун 60,5% алып 7-орунга ээ болду. Бала бакчага барган балдардын саны 5180 бала болсо, камсыз болуу пайызы 31,8-де түзөт. Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыктарын аткаруу боюнча 22 жылдын 8 апрелиндеги 109 жарлыгы боюнча жерлерди өзүн билемдик менен мыйзамсыз ээлеп алуу факттарын алдын алуу жана болтурбоо боюнча чаралар жөнүндө жарлыгынын алкагында Каракулжа айылында 113 турак жай жана соода саттык жайлар мыйзамсыз тротуарга чыгып алгандыктан турак жайлар өз алдынча бузулса, Лайтал айылында ички чарбалык жолу тозуп алган жарандарын жана суу каналынын жээгиндеги тосмолорду алынып, 2 кичи соода түйүү бузулду. Ал эми Ойтал айылдык аймагын ички чарбалык жолдорго өз билимдик менен ээлеп чыгып алган 27 жаран тосмолору жылдырылды, 2 чакырым жол ордуна келтирилди.
ошондой эле Кара Кочкор айыл өкмөтүндө Сары Булак жана Жийда айылындагы ички жолдорду өз алдынча курулуш куруп алган курулуштарды техниканын күчү менен уздуруп жолдору ачылды. Мындан сырткары Кыргыз Республикасы президентинин жарлыктарын, министрлер кабинетинин токтом тескемелерин аткаруу боюнча иштер жүрүүдө. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Урматтуу семинардын катышуучулары, сиздерди семинарга келген коноктор менен тааныштырып өтөйүн. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин түштүк аймактар аралык башкармалыгынын жетекчиси Туйгунова Саадат Насирдиновна. Агенттиктин жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү башкармалыгынын жергиликтүү өз алдынча башкаруунун функциялары жана ыйгарым укуктары бөлүмүнүн башчысы Мамасалиева Талайгүл Эркинбековна. Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын уюштуруу, инспектордук, кадрдык иштер жана коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы Байымбетов Багай Султанбеков. Мамлекеттик кызматтын ардегери, коомдук ишмер, Ош облустук аялдар кеңешинин төрайымы Мырзакаримова Айкөкүл Мырзакаримовна. Ошондой эле семинарга Ош облусунун бардык айыл өкмөт башчылары жана Кара Суу, Өзгөн, Ноокат шаарларынын мэрлери чакырылган. Азыркы сөз Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын уюштуруу, инспектордук, кадрдык иштер жана коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы Байымбетов Багай Султанбековичке. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү семинардын катчылары, Ылайык айылынын тургундары жана кадырлуу коноктор, саламатсыздар Дамир Садырбекович, Талайгүл Эркинбековна, Саадат Насирдиновна. Сиздер менен Каракулжа жергесинде Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин 20 жылдыгына жана Кара Кыргыз автономиялык облусунун түзүлгөнүнүн 100 жылдыгына карата 2023-жылдын жыйынтыгы менен тоолуу айыл өкмөттөрүнүн ичинен республикадан мыкты айыл өкмөт мамлекет сынакта 2-чи орунду ээлеген Ылайык айыл өкмөтүндө жергиликтүү маселелерди аткаруу боюнча деген темада облус семинары жүз көрүшүп атканына кубанычтамын. Талайгүл Эркинбековна, Саадат Насирдиновна, сиздерди жана сиздер жетектеген коллективди Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусуна ыйгарым өкүлү Жантаев Элчибек Нуржатиевдин атынан агенттиктин 20 жылдыгы менен куттуктайм. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өнүгүшүнө, жергиликтүү маанилүү маселелердин чечилишине жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында жүргүзүлүп жаткан реформаларда сиздердин салымыңыздар чоң, иштериңиздер ийгиликтер болсун. Кыргыз автономиялык облусунун түзүлгөн 100 жылдыгына карата Ош облусунун аймагында жергиликтүү маселелерди аткаруу, жергиликтүү калктын көйгөйлөрүн чечүү максатында жүргүзүлүп жаткан иштерге кыскача токтолуп кетейин. Жерлерде өндүрүш ишканаларын ачуу, жергиликтүү калкты жумуш орду менен камсыз кылуу максатында Ош облусунун аймагында Кара Кыргыз автономиялык облусунун түзүлгөнүнүн 100 жылдыгына карата 100 долбоорго өндүрүп 19 өндүрүш ишканасын ишке берүү пландалган. Андан сырткары облустун аймагындагы айыл өкмөттөрдүн инфраструктурасын жакшыртуу максатында 30 объектилерди айланууга берүү каралган. Сиздердин жардамыңыздар менен урматтуу айыл өкмөтүнүн башчылары Кыргыз Республикасынын президентинин жапыракы катышуусунда 2024-жылдын 30 август күнү онлайн режимде Ош облусунун түзүлгөнүнүн 100 жылдыгына, Кыргыз автономиялык облусунун түзүлгөн 100 жылдыгына жана Кыргыз Республикасынын көз карандысы күнүнүн 33 жылдыгына карата 13 өндүрүш, социалдык жана ирригациялык багытта объектилер ачылып ишке берилди. Каракулжа районунун Сентябрь жана карата Ылайык аймагында, ушул аймакта Бешкемпир айылында объект ишке берилди. Андан сырткары да Ылайык айыл өкмөтү Каңгорон айылында Юсуп Мамыр атындагы мектептин 27-сентябрда ишке берүү пландалууда. Мындан сырткары Өзгөн менен Каракулжа районун бириктирип турган эң көйгөйлүү маселе болуп турган Өзгөн Мырзаке Каракулжа Алайкуу жолунун мына быйыл 20 километр асфальт басылып жатат. Жогоруда жасалып жаткан иштерге Дамир Садырбекович башкарган жергиликтүү администрациянын тийиштүү органдарынын айыл өкмөт башчыларынын эмгеги зор. Урматтуу семинардын катышуучулары, Дамир Садырбекович, сиздер бир команда болуп натыйжалуу иштегениңиздер үчүн
Ылайык айыл өкмөтү 2020 жылдын жыйынтыгы менен Тоол айыл өкмөттөрүнүн ичинен республикада мыкты айыл өкмөт мамлекеттик сынакта 2-орунда отурат. Ошондуктан Ылайык айыл өкмөтүнүн эмгек жамаатын баалап Кыргыз Республикасы президентинин Ош облусунун мэринин өкүлүнүн атынан басылып кат тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. 2023 жылдын жыйынтыгы менен республика боюнча Тоол айыл өкмөттөрүнүн арасында өткөрүлгөн мыкты айыл өкмөт сынагында 2-орунду алып Кара Кыргыз Автономия облусунун түзүлгөн жүзүнөн акырат жана Кыргыз Республикасынын министрлик кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана иликтөө заңчы башкы иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин 120 жылына карата жергиликтүү маанилеги маселелерди аткаруу боюнча аталышындагы облустук семинары жогорку деңгээлде уюштуруп өткөрүлгөндүгү жана Ош облусунун айыл аймактары менен тажрыйба бөлүшүүдөгү алымдык аракеттери үчүн Каракулжа районундагы Ылайык айыл өкмөтүнө Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы өкүлүнүн аппараты ыраазычылык билдирет. Бүгүнкү семинардын катышуулары, урматтуу коноктор, урматтуу айыл өкмөтүнүн башчылары, жергебизде тынчтык болуп, өйдө кырсына аман бололу, сиздерге бекем ден соолук, бакубат турмушун жакшыртып каалайм. Өлкөбүздө сөнүгө элибизде ынтымак жергебиз тынчтык болсун. Эгемендүү мамлекеттин туузу дайыма бийликте желбире берсин. Каракулжа жергесинде дайыма жаштар көп болсун. Көңүл буруңуздар чоң рахмат. Каракулжа жергесине куш келипсиздер. Азыркы сөздү агенттиктин жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү башкармалыгынын жергиликтүү өз алдынча башкаруунун функциялары жана ыйгарым укуктары бөлүмүнүн башчысы Мамасалиева Талайгүл Эркинбековнага беребиз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү жыйындын, семинардын катышуучулары. Биринчи кезекте учурдан пайдаланып сиздерге Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин жетекчисинин Кудайберген Базарбаевичтин ысык саламын жолдоп кетким келет. Ал эми жөнгө салынган ушул агенттиктин түштүк аймактык башкармалыгы тарабынан уюштурулган Ош облустук деңгээлинде Каракулжа районунда Ылайык айыл өкмөтүнүн деңгээлинде ушундай чоң мареке деп дагы айтып кетсем болот. Бул анткени Ылайык айыл өкмөтү азыр жогоруда айтып кетишти 2022 жылдын жыйынтыгы менен берилген. Экинчи орунду мыкты айыл өкмөтү ордун алып кеткен. Бул жөн жерде эмес, бул дагы ушул айыл өкмөтүнүн жакшы иш аракеттери үчүн, жакшы иш аракеттери жөнгө салынган үчүн. Мына ал кезде иштеп кеткен кызматкерлердин айрымдары жок, бирок алардын изи өчпөй мынтип калып келип атат. Мамлекеттик деңгээлинде берилген сыйлык бул өтө чоң сыйлык деп эсептейм. Анткени мыкты айыл өкмөтү деген конкурс биз 2013 жылдын Кыргыз Республикасынын ошол кезде өкмөтүнүн токтому менен бекитилген жобонун негизинде аткарылган. Ошол жерде коюлган критерийлерге туура келип, дал келип, мына сиздердин Каракулжа районунан Ылайык айыл өкмөтү дал келип отурат. Тилеп кетет элем, ушул жетишкендиктер ушу менен токтоп калбастан мындан ары дагы уланса экен деген. Азыр өзүңүздөргө маалым болгондой мындай даталуу жылыбыз болуп атат. Кара Кыргыз автономиялык республикасы түптөлгөнүнө мына 100 жылдын жүзү болуп атат. 100 жылдын жүзү болгонун үчүн канчалык мамлекеттик деңгээлде чоң саясаттар жүргүзүлүп атат. Биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркачаевичтин демилгеси менен канча деген объектилер, 100 объекти азыркы күндө иш жүзүнө ашырылып, тапшырылып атат. Канча деген инфраструктуралар өзгөрүлүп, оңдолуп атат. Мына азыркы учурда эле Дамир Садырбекович өзү айтып кетип атат. Каракулжа бир эле райондо канчалык деңгээлде кандай сонун жумуштар аткарылып атат. Кудай буйруса баарыбыз биримдикте, баарыбыз бир тармакты көздөсөк, анда мамлекеттик башкарууда чоң ийгиликтерге жетишебиз. Андан тышкары, ушул мамлекеттик агенттигинен баштап
бүт бир эле Ош облусунда эмес, Баткен районунда болуп өттү. Жалал Абад облусунда болгону жатат. Ушул сыяктуу иш-чаралар бүт республика боюнча жайылдылар. Бул семинарларды уюштуруу максаты, негизги максаты билим алуудан эмес, биринчи максаты тажрыйба алмашуу. Бири-бириңиздер менен мынтип жүз көрүшүп, маектешүү, баарлашуу, биримдикте иш жүргүзүү негизги максатыбыз. Ушул максатыбызга жеткен болсок, анда биздин ишибиз алдыга жылат деп ишенип кетем. Анда эмесе бүгүнкү күнүбүз ийгиликтүү өтсүн, ушул жерден алган тажрыйбаңыздар мол болсун, биримдигиңиздер бекем болсун, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Урматтуу семинардын катышуучулары, Карабулжа районунун Ылайталы айыл өкмөтү 2022 жылдын жыйынтыгы менен тоолуу айыл өкмөттөрүнүн ичинен республикада мыкты айыл өкмөт мамлекеттик сынакта 2-чи орунду ээлеген. Бүгүнкү облустук семинар жергиликтүү маанидеги маселелерди аткаруу боюнча деген темада жүрүп жатат. Андан сырткары быйыл Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин түзүлгөндүгүнүн 20 жылдыгы дагы белгиленип жатат. Уруксат берсеңиздер, көңүлүңүздөрдү жергиликтүү маанидеги маселелерди аткаруу боюнча видео баянга бурайлы. Ылайталы айыл аймагындагы 2022-2023 жылдардагы айыл өкмөтүнүн инвестицияларды тартуу жана аткарган иштери. Батыров атындагы орто мектебинин чатыры алмашып ремонттолду. Дем берүүчү гранттын эсебинен 2 миллион 300 миң сом, айыл өкмөтүнүн өздүк салымы 360 миң сом менен бүткөрүлгөн. Ылайталы айыл аймагында 2022 жылы Осмонов атындагы мектебин алдында Human Apple International уюму тарабынан 18 миллион сомдук 60 орундуу бала бакча жана окуу борбору курулуп ишке берилди. Бала бакчанын жылытуу системасына жергиликтүү бюджеттен 650 миң сом. Жеке ишкерлердин демөөрчүлүгү менен бала бакчанын жана окуу борборунун алдына тапан таштар 500 миң сомго басылып шарттар түзүлдү. Жалпы 19 миллион 150 миң сом сарпталды. 2022 жылы айыл аймагынын тургундарын кошумча таза суу менен камсыздоо, кошумча суу топтоочу кампаларды куруу максатында Жылкөл айылындагы 86 кожолукка 2 миллион 207 миң 960 сомго Карагулжа райондук өнүктүрүү фондуна долбоор өткөрүлүп ишке ашырылган. Анын ичинде жергиликтүү бюджеттен 207 миң 960 өздүк салым үчүн сом кошумчаланган. Ылайталы айылынын Каманчы участкасына бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясы коомдук уюму тарабынан 10 миллион сомго ФАП курулду. Ылайталы айылында Каманчы участкасына жабык типтеги спорт залдын дуалы, каркасы тургузулуп чатыры жабылды. Демөөрчүлөрдүн жана элдин салымынын эсебинен 4 миллион 500 миң сом акча каражаты жумшалды. 2022 жылы айыл аймагынын тургундарын кошумча таза суу менен камсыздоо, кошумча суу топтоочу кампаларды куруу максатында Сай айылындагы Караташ участкасына 1 миллион 532 миң 820 сомго жалпы 4 миллион 833 миң 198 миң сомдук долбоорлор даярдалып, райондук өнүктүрүү фонду аркылуу каржыланып, курулуш иштери бүткөрүлүп, айыл өкмөттүн салымы 250 миң сом. Сай айылында Тар дарыясында мал өтүүчү көпүрө 1 миллион 200 миң сомго, демөөрчү Ташболотова Чолпон тарабынан айыл өкмөттүн бюджетинен 20 миң сомго курулуп, өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан 350 миң сомго гарбион төшөлдү. Сай айылында жабык типтеги спорт залдын курулушу бүткөрүлүп, ремонттон өткөрүлдү. Демөөрчүлөрдүн жана элдик салымдын эсебинен жалпы 5 миллион 800 миң сом сарпталды. Сарыташ айылына жаңыдан мечет Ас-Сафа коомдук уюму тарабынан 1 миллион 520 миң сомго бүткөрүлдү. 2022 жылы айыл аймагынын тургундарын кошумча таза суу менен камсыздоо, кошумча суу топтоочу кампаларды куруу максатында Сарыташ айылындагы 56 кожолукка 2 миллион 200 миң сомго Карагулжа райондук өнүктүрүү фондуна долбоор өткөрүлүп, ишке ашырылган. Айыл өкмөттөн өздүк салым кошумчаланган. Абакиров атындагы Сейил багы уюштурулуп, жол жегине 250 түп можжевельник, 250 түп туя, 500 түп алманын түрдүү сорттору, 50 түп өрүк эгилип, айланасы тосулуп, тамчылатып сугаруу системасы киргизилип, жалпы 900 миң сомдук иштер аткарылды. Карагулжа райондук өнүктүрүү фондуна долбоор өткөрүлүп, ишке ашырылган. Анын ичинде жергиликтүү бюджеттен өздүк салым үчүн 138 миң сом кошумчаланган. Жеке демөөрчүлөрдүн эсебинен 200 миң сом акча каражаты сарпталып, 4 миң метр жери тосулду.
Өмүрзакова көчөсүнө 280 метр таш жол салынды. Жалпы 750 миң сом каражат жумшалды. Анын ичинен 200 миң сом элдин эсебинен, 550 миң сом жергиликтүү бюджеттен сарпталды. Ылайтал айылындагы 4 көчө участкасына калкты ичүүчү суу менен жетиштүү камсыз кылуу үчүн 100 метр куб резервуар курулуп, 3000 метр суу түтүкчөлөрү жаңыланып, жалпы 3423 миң сом акча каражаты сарпталды. Ички суу түтүкчөлөрү жаңылоо жана кошумча үйлөргө кран киргизүү үчүн Каракулжа райондук өнүктүрүү фондуна 950 миң сомго долбоор өткөрүлүп ишке ашырылган. Айыл тургундарынын кошумча салымдары 1 миллион 100 миң сом, кол күчтөрү менен салымдары кошулган. Жергиликтүү бюджеттен 1 миллион 323 миң сом акча каражаты сарпталган. 2022 жылы айыл аймагынын тургундарын кошумча таза суу менен камсыздоо, кошумча суу топтоочу кампаларды куруу максатында Шаркыратма айылындагы 102 кожолукка 983 миң 250 сомго ички суу түтүкчөлөрү жаңылоо жана кошумча үйлөргө кран киргизүү үчүн Каракулжа райондук өнүктүрүү фондуна долбоор өткөрүлүп ишке ашырылган. Айыл тургундарынын кошумча салымдары, кол күчтөрү менен салымдары кошулган. 2021 жылдын октябрь айында Ылайтал тазалык муниципалдык ишканасы түзүлгөн. Тиричилик таштандыларды чогултууну, ташып чыгууну жана утилдештирүүнү жакшыртууга 2022 жылы 293 миң 610 сом акча каражаты жергиликтүү бюджеттен бөлүнүп берилген. 2022 жылдын 1-кварталында долбоор даярдалып, автоунаа алуу үчүн 540 миң сом райондук өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланып, кошумча КАМАЗ үлгүсүндөгү техника алынды. Өздүк салым 150 миң сом. Ылайтал айыл аймагында 2024 жылдагы инвестиция тартуудагы аткарылган жана аткарылып жаткан иштер республикалык бюджеттен Бешкемпир айылына 125 орунду типтүү мектептин имаратынын курулушу бүткөрүлүп, пайдаланууга берилди. Актерек ФАП Арис уюмунун касса 1000 долбоорунан капиталдык ремонттон өттү. Сай балдар бакчасы Арис уюмунун касса 1000 долбоорунан үстүңкү чатыр алмашылып, сырты жана жылуулук системасы ремонттолду. Ток Байтал айылындагы оорукана Арис уюмунун касса 1000 долбоорунан үстүңкү чатыр алмашылып, сырты жана жылуулук системасы капиталдык ремонттон өттү. Ылайтал айылына жана Ток Байтал айылына республикалык бюджеттен Каракулжа Алайкуу жолуна жалпысынан 10 километрден ашуун асфальт төшөлдү. 2024 жылдагы түрткү берүүчү гранттын эсебинен Ток Байтал айылындагы Чалма балдар бакчасына кошумча бөлмөлөрдү коштуруу долбоору жана Шаркыратма айылындагы Айтбаев атындагы толук эмес орто мектебине спорттук залдын пайдубалын, дуалын урдуруу долбоорлору ишке ашууда. Айыл аймагын мындан ары социалдык экономикалык жактан өнүктүрүүдө Сарташ айылындагы Назаров атындагы толук эмес орто мектебинин имаратын жаңылоо, Батыров атындагы орто мектебине башталгыч класстар үчүн жаңы имарат куруу, Орто Тала айылына 100 орунду мектептин имаратын салуу 2025 жылга планга киргизилип, капиталдык курулуш башкармалыгы тарабынан сметасын жана проектисин түзүү боюнча тендер жарыяланып, аткарууга алынды. Жылкөл айылына Рават участкасына чакан ГЭС куруу, Ток Байтала айылынын Шимек участкасына чакан ГЭС куруу, Буга айылына 30 орунду бала бакчанын имаратын салуу, Жылкөл айылындагы Ибраимов атындагы толук эмес орто мектебине спорттук зал курдуруу, Осмонов атындагы орто мектебинин спорттук залын курдуруу, Шаркыратма айылындагы авариялык абалдагы ФАПтын имаратын курдуруу, Актала участкасына суга суу насостук станциясын куруу, Абакиров атындагы эс алуу аллеясына жарыктандыруу орнотуп, басуучу жолдоруна тапан таш басуу пландалууда. Азыркы сөз берилет агенттиктин түштүк аймактар аралык башкармалыгынын жетекчиси Тойгунова Саадат Насердиновна. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, облустук семинардын катышуучулары, урматтуу Дамир Сатырбекович, ошондой эле биздин коомдук иш менен айылдарыбыз келип отурат. Сиздер да куш келипсиздер биздин облустук семинарга. Урматтуу бүгүнкү семинардын катышуучулары, бүгүн мына биздин агенттик 2021 жылы 5 ноябрда эки гос орган биригип туруп, мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттик болуп түзүлгөн. Ага чейинки ушул мамлекеттик кадр саясатын жүргүзүүчү мамлекеттик орган пайда болгон күнү бүгүн 18 сентябрь 2004 жылы президенттин указынын жарлыгы менен ушул ыйгарым укуктуу орган мамлекеттик кызмат боюнча саясатты жүргүзүүчү орган түзүлгөн. Бүгүн мына биз 20 жылга толуп отурабыз. Биздин семинарларды бул дагы бир жакшы көрүнүү болсо керек. Урматтуу семинардын катышуучулары, биз ушул агенттиктин 20 жылдыгы, Кыргыз Республикасынын автономиялык облусунун 100 жылдыгына карата
агенттиктин атайын иш планы иштелип, ошол жерлерде тегерек столдорду, семинарларды, илимий конференцияларды өткөрүү белгиленген. Ошо иш пландын алкагында биздин түштүк аймактар аралык башкармалыгы биздин демилгелүү ишкер аялдар коомдук бирикмеси менен биргеликте өзүңүздөргө маалым болгондой Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен 7 мартта быйылкы жылы 62 жарлык менен аялдардын лидерлигине жогорулатуу, ошо аялдардын коомдогу ролун алып чыгуу, жетекчилик кызматтарга биздин айымдарды тартуу максатында жарлык кабыл алынган. Ошо жарлыкты жайылтуу максатында агенттиктин 20 жылдыгына багытталган ушундай иш-чараларыбыз уюштурулуп, Баткен облусунда булга чейин Жалал Абад облусунда өткөрүлдү. Бүгүн мына Ош облусунда Ылай Тала айыл өкмөтүнүн базасында өткөрүп атабыз. Бул Ылай Тала айыл өкмөтүндө облустук семинар уюштурулганын себеби боюнча биздин Талабүл Эркинбековна, Аким, Дамир Садырбековичтер баардыгы токтолуп кетти. Бул семинардын негизги максаты ушул айыл өкмөттөрдүн ишмердүүлүктөрүнүн мыкты тажрыйбаларын жайылтуу максатында уюштуруп атабыз. Анан мен эми кыскача эле токтолуп кетейин, убакыт дагы чектелүү болуп атат. Ушул биздин мамлекеттик кадр кызматынын түзүлгөндүгүнүн 20 жылдыгынан багытында бир кыскача тарыхын айтып кетсем, өзүңүздөргө белгилүү болгондой 2004 жылы мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзам жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзам кабыл алынды. Бул мыйзамдын алкагында ошол мамлекеттик кызматка кирүүнүн тартиптери, принциптери, мамлекеттик кызматчылардын этика кодекси боюнча ошондой эле ушул биздин ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын түзүлүүсү боюнча белгиленип кеткен. Ушул мыйзамдардын алкагында Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен ыйгарым укуктуу орган түзүлдү. Мамлекеттик кадр агенттиги болду. Андан кийин өзүңүздөргө белгилүү болгондой, андан кийин эле 2009 жылы Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен мамлекеттик кадр кызматы болуп өзгөрдү. 2016 жылы ошол мамлекеттик кызмат жөнүндө жана мамлекеттик муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзам бириктирилип, мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамыбыз кабыл алынды. Бул мыйзам менен дагы ошо мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө, муниципалдык кызмат чөйрөсүндө кызматкерлердин эмгек акыларына дем берүү, көтөрүү максатында баалоо, оценка, баалоо эмеси киргизилди, жүргүзүлдү. Андан сырткары көптөгөн укуктук ченемдик актыларга өзгөртүүлөр киргизилген. Андан кийин биз мына жана да токтолуп кеттик, 21 жылдан бери ошо эки гос орган бириктирилип, мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча агенттик болуп иштеп жатабыз. Агенттиктин негизги милдеттери ушул мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу чөйрөсүндө бирдиктүү мамлекеттик саясатты өркүндөтүү, мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын укуктарын жана мыйзамдык кызыкчылыктарын камсыз кылуу, мамлекеттик башкаруу жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасын өркүндөтүү жана оптималдаштыруу, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун уюштуруу, укуктук жана финансылык экономикалык негиздерин бекемдөөгө көмөктөшүү. Агенттик төмөнкү багыттар боюнча иш алып барат. Кыргыз Республикасынын президентинин жана министрлер кабинетинин иш пландарын чечимдерин ишке ашыруу, мамлекеттик муниципалдык кызмат чөйрөсүндө ченемдик базаны өркүндөтүү, кадрлар резервин түзүү, статистикалык отчеттуулукту түзүү, кадрлар резервине талапкерлерди тестирүүдөн өткөрүү, санариптик технологияларды киргизүү жана өнүктүрүү, мамлекеттик жарандык коомдук мыйзамдардын сакталышына мониторинг жүргүзүү, мамлекеттик муниципалдык кызматчыларды окутуу жана квалификациясын жогорулатуу, эл аралык кызматташтык, ошондой эле консультациялык методикалык жардамдарды берүү. Ошол багытта иш алып барабыз. Анан бул агенттиктин негизги функцияларынын бири бул таасирдүү кадрлардын резервин түзүү. Бүгүнкү күндө жалпы резервде бизде кийинки слайд жалпы резервде 1376 резерв бар. Бул жерде регионалдык кадрлар резерви и
жана биздин райондук мамлекеттик администрация башчылары, акимдер, зам акимдер резерви түзүлгөн. Муниципалдык кадрлар резервинде бул айыл жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын башчыларынын резервинде. Бул жерде токтолуп кетиши, биз регионалдык резервде 362 резервист болсо, анын ичинен 21% эле аялдар. Муниципалдык кадрлар резервинде 1279 резервист болсо, анын 11% аялдар. Ошондой эле агенттиктин негизги функцияларынын дагы бири бул автоматташтырылган маалыматтык системасы стандарттуу аймак жана кызмат системасынын модулдары дагы биздин агенттик таныстырганынан көзөмөлдөнүп модулдар иштелип чыгат. Бүгүнкү күндө Саңаров аймакка катталгандардын саны катталган жашоочулар 83,51%. Катталган үй чарбалары 106% түзөт. Кызмат боюнча менен баарыңыздар эле маалыматыңыздар болуш керек. Жаңы модулдар, эмгек книжкаларыны киргизүү модулдары иштелип атат агенттик тарабынан. Ал дагы пайдаланууга берилсе керек. Анан кызматкерлердин билим деңгээлин жогорулатуу боюнча. Бул кызматкерлердин билим деңгээлин жогорулатуу боюнча бул жерде айтып кетүүчү нерсе биздин жетекчиликтин өзгөчө көңүл буруу менен ошо чет мамлекеттерге кыска мөөнөттүү курстарга кыска мөөнөттүү курстарга барууну өзгөчө колго алынган. Быйылкы жылы 24-жылы ошол мамлекеттик тапшырыкты аткаруу максатында 5,500,000 сом мамлекеттик бюджеттен акча каражаты бөлүнүп, 183 курс бекитилген. Бул жерде 518 кызматкер окутулду. Жыл аягына чейин 3660 кызматкерди окутуусу каралган. Ошондой эле мына чет элдик өлкөлөргө, чет мамлекеттерге барып кыска мөөнөттүү окууга өтүү дагы колго алынып, мурдагы жылдарда квота 50дөн ашып калса, бүгүнкү күндө 600ге чейин жетти. Биз ошо айыл өкмөт башчыларыны, райондук мамлекеттик администрациясынын аппарат жетекчилерини ошого чейин жетип, бул жерде Кытайга барып билимини өркүндөтүп келген дагы айыл өкмөт башчылары отурат бул жерде. Барып ошоларда ушундай жакшы шарттар түзүлүп атат. Андан сырткары Кореяда, Турция мамлекеттери менен дагы кыска мөөнөттүү курстарды уюштуруу боюнча меморандумдарга кол коюлган. Андан агенттиктин дагы бир негизги милдеттеринин бири жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик саясатты жүргүзүү. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, быйылкы жылы ошо республика боюнча пилоттук негизде административдик аймактык реформа жүргүзүлдү. Бизден ошо агенттик тарабынан ошо аймактык реформанын жүргүзүлүүсүнө керектүү укуктук ченемдик актылар, ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын штаттык бирдиктери, жергиликтүү кеңештер боюнча укуктуулук колдонмоону, убактылуу колдонмоону иштеп чыктык. Андан сырткары айтып кетүүчү нерсе, бул административдик аймактык реформадан чейин 452 айыл өкмөт болсо, бүгүнкү күндө 235 айыл өкмөтү калды. Бул АТРге чейин муниципалдык кызматкерлердин саны 8696 болсо, бүгүнкү күндө 4768 кызматкер калды. Жер 45,1%ге кыскарды. Айылдардын саны республика боюнча 1899. Бул жерде контракттык негизде, мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, АТРдин жыйынтыгы менен ошол айыл башчыларды контракттык негизде алуу элебетинчи токтомунун негизинде алып келе жатасыздар. Биз республика боюнча иликтөө жүргүзгөнүбүздө 468 чегинде кабыл алынгандар 744. Контракттык негизде кошумча 4 чектен сырткары алгандар 270. Контракт негизде иштеп атышат. Андан сырткары агенттик тарабынан методикалык колдонмолор иштелип жатат. Мына жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын штаттан тышкары контракттык негизде кабыл алынган айыл башчылары жана кызматкерлердин иши, шаарларда жана айыл аймактарда социалдык экономикалык өнүктүрүү программаларын иштеп чыгуу, ошондой эле муниципалдык ишканалардын ишмердүүлүгүн уюштуруу боюнча сулук колдонмолор иштелип чыкты. Ошо АТРдин алкагында дагы биз окууларды, окуу семинарларын өткөрдүк. Атап кетсек, райондук акимдердин окуусу 40 аким окутулду, шаар мэрлеринен 11, анан жаңы дайындалган аким
мэрлерден 34 кызматкерлер жетекчилерди окуттук. Андан тышкары айыл өкмөт башчылары окутулду. 235 айыл өкмөт башчысын окуттук республика боюнча. Андан мына жаңы тайындалган 766 айыл башчысы дагы окутулду. Андан экинчи презентациябыз Ауыскан ормонун ачып, Ауыскан чындырдыйына келиш керек эле. Ал ушу белгилүү бир себептер менен Бишкекте өткөрүлгөн семинарга кеткендиктен мен ушу айылдардын лидерлигин колдоо боюнча дагы кыскача токтолуп кетсем. Бул Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы 2024 жылдын 7 мартында 62 жарлык менен 30 жылга чейинки мамлекеттик программа кабыл алынды. Бул программанын максаты аялдардын өлкөнүн саясий, экономикалык жана коомдук турмушуна активдүү катышуу үчүн шарттарды түзүү, ошондой эле негизги чечимдерди кабыл алууда алардын ролун жогорулатууга багытталган. Бул программанын максаты мамлекеттик саясаттын гендердик теңчилик жагындагы артыкчылыктарын белгилөө жана Кыргызстандын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө көмөк көрсөтүү болуп саналат. Биз ушул жарлыктын алкагында агенттик тарабынан конкурс жарыяланып, аялдарды колдоо багытында. Бул жерде бул конкурс аялдарга басым жасоо менен эрден алдык жана муниципалдык резервде конкурс жарыяланган. Бул конкурска ошо өнөктүктө 147 конкурсант ар түрдүү позицияларга арыздарды берип, анын ичинен 46-сы аялдар болгон. Андан бүгүнкү ушул биздин мамлекеттик программаны турмушка ашыруу максатында агенттик тарабынан Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин токтому долбоору иштелип атат бүгүнкү. Аны мен сиздерди ушул республика боюнча аялдардын мамлекеттик муниципалдык кызматтары боюнча маалымат боюнча кыскача көңүлүңүздөрдү буруп кетсем, бул жерде жалпы саны мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин 27570, бул жерде аялдар 10559. Мамлекеттик кызматкерлердин жалпы саны бул жерде 18000, анын ичинде аялдар 37,4%. Муниципалдык кызматкерлердин саны 9531, бул жерде аялдардын саны 36,4%. Ошондой эле мына өзүңүздөргө маалым болгондой презентацияда бар экен, кыскача айтып берейин. Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттары боюнча булардын эми таркатылды, бирок ошо эмени көрсөткүчтү айтып коеюн сиздердин маалымат үчүн. Бул жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын жалпы саны 9062. Бул жерде эркектердин 62,1% түзөт, аялдар 37,8%. Шаардык кеңештин депутаттары 920, анын ичинде аялдардын үлүшү 28,2%. Айылдык кеңештин депутаттары 8142, анын ичинде аялдардын үлүшү 38,9%. Бул боюнча мен айтмакпыз, бул аялдардын коомдогу ролун, ушу жетекчилик кызматтарда чечим кабыл алуучу кызматтарга аялдардын санын көбөйтүү максатында бул жерде баарыңыздарга эле белгилүү, ушул жергиликтүү кеңештердин депутаттарыны шайлоодо атайын аялдар үчүн квота берилгендиктен биздин аялдардын үлүшү кичине көбөйгөн. Быйылкы жылы дагы мына 17 ноябрда жергиликтүү кеңештердин шайлоосу болуп атат. Буюрса буга дагы аялдардын үлүшү көбөйөт деген үмүттөбүз. Андан сырткары биз агенттик тарабынан ушул 2030 жылга чейинки гендердик теңчиликке жетүү боюнча дагы улуттук стратегия боюнча биз өзүбүздүн өткөн тармагында иш алып барабыз. Бул жерде бир жергиликтүү кеңештин депутаттарына окутуу, лидерлик мектептерди түзүп, ушул өнөктөштөр менен биргеликте жалпы 63 жаңы шайланган депутаттар ошол мезгилде окутулган. Тематикалык окуулар 12 багытта өткөрүлдү. Ошондой эле мамлекеттик салык кызматынын кайрылуусу менен дагы ушу ишкердик чөйрөсүндөгү салык төлөө боюнча дагы ар бир райондордо өткөрүлгөн. Анан сиздерге бул усулдук колдонма агенттик тарабынан ошо өнөктөштөр менен үй бүлөлүк зомбулуктун сактоо жана коргоо чөйрөсүндө жергиликтүү кеңештердин контролдук функцияларына социалдык экономикалык өнүктүрүү жана калкты социалдык коргоо багытындагы программаларга дагы киргизүү боюнча усулдук колдонма иштеп чыкканбыз. Бул жергиликтүү кеңештердин баарына аткарууга жеткирилген. Андан сырткары ушул жергиликтүү кеңештин аял депутаттарынын ийгиликтүү практикасы
сынагы жыл сайын ушу өнөктөштөр менен биргеликте агенттик тарабынан жолго иштелип чыгып ушул сынактар өткөрүлүп келет. Бул сынакта ушу жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын илимдүү тажрыйбаларын жайылтуу максатында өткөрүлүп, агенттиктин тарабынан жана өнөктөштөр тарабынан аймактардын форумунда жыл сайын агенттик тарабынан жергиликтүү кеңештердин депутаттарына сыйлыктарыбызды тапшырып жүрөбүз. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Суроолор болсо жооп берүүгө даярбыз. Сөз берилет мамлекеттик кызматтын ардагери, коомдук ишмер, Ош облустук аялдар кеңешинин төрайымы Мырзакалимова Айкөгүл Мырзакалимовнага берилет. Бүгүнкү семинардын катышуучулары айымдар, мырзалар, айымдардын мурун айтсам кабыл болбойсуңар, себеби дегенде баарыбыз эле туулганбыз, туурабы? Ошон үчүн айымдар. Мына бүгүнкү семинарды көрүп отуруп, мен аябай ыраазы болуп отурам. Биз деле өмүр бою элге журтка кызмат кылдык. Мына мен ушул районда келип иштеп кеткениме 42 жыл болуптур. 42 жыл болуп кетиптир ушул районда иштеп. Ушул райондо Базар Турган районуна райкомго секретарь болуп кеттим. 10 жыл Карабулжада иштедим. Ушул зданияны таптап өзгөрүптүр. Жасалгандар андан бетер жакшыракай болуп өзгөрүптүр. Мына карап отуруп өзүмө өзүм ыраазы болдум. Кымбат деле эч нерсе жок. Мындай карасам, сонун кылып жасап беришти. Чоң рахмат. Аким мырза, сен келгенде биз таанышканбыз. Мен деле мамлекеттик коомдук ишмер Кыргыз ССР жогорку советине депутат болдум. Анан кийин региондардын парламентке депутат болдум. Жакшы иштегенди илгертен эле пайдаланып келишкен. Силердин баарыңар жашсыңар. Ошондо 42 жыл болсо мен кеткенде туулган балдар 42 жашка чыгып калыптырсыңар да. Мына бүгүнкү семинар өтө пайдалуу. Өтө жакшы семинар өтүп атат. Мындан даже кагазга түшүп, же болбосо могуларды көчүрүп алып барып, жерге барганда бардык эле райондордо мындай иш болбойт деп мен көрүп деле жүрөм, кыдырып жүрөм. Мен азыр аттан түшсө да үзөңгүдөн буту түшпөйт болуп, областтык аялдар кеңешинин төрайымы кылып шайлап коюшкан. 2 жыл болуп атат. Үчүмдү аябай элге журтка кызмат кылып келатабыз. Биздин мезгилде татаак болгон, ордун болгон, мындай шарт болгон эмес. Bir машинка менен такылдатып отуруп, чечим кабыл алып, ошону таң бир кыз басып чыгып, эртеси элдин алдына чыгып ошону окууга аракет жасаган күндөр болгон. Азыр эмне? Кene техникалар бар, момундагы бизде. Өзү эле айтып турат, жазып коюп окуп алсаңар боло турган нерсе экен айылдар. Анан биз бүгүн семинар болот деген угуп калгандан кийин мен кече Саадатка келип, мына талай күн Саадат жакшы уюштурупсуң ушул семинарды. Өтө жакшы. Мен деле көп нерсе көргөнүм, башыбыздан көп нерселер өтпөдү. Аял киши өзүнөн өзү барып эле райком болуп отуруп калбайт экен. Ал эмгектин үзүрү. Тамагыбыз калбай иштеп, то малга барып, то чөпкө барып, то пактага барып, то жүгөрүсү барып, ушинтип жүрүп, ошол бир райондо 8 жыл принципте райком болуп турган айылдар. Эмгек деген жөн койбойт экен. Ким жакшылыкка иштеген болсо, кайсы мезгил болбосун, ошол адамдын эмгеги бааланат да. Мына 2 кызга чоң рахмат айткым келет. Ушул семинарды уюштуруп, Карабулжа районунун жанагы сыйлык алган айылып кетсемби, ишиңе ийгилик тилейм. Карабулжалыктарды куттуктайм. Жакшылыкка кылып иштей бергиле айнайында. Мына ким келсе уят болбойсуңар, залыңар жактырап турат. Көчөңөр асфальт болуптур. Аким мырзага чоң рахмат. Бул өзүнөн өзү болгон жок. Бул эмгектин артынан бул жигит чуркап жүрүп, барып жүрүп кабинеттерди, министрлер кабинеттеринен же болбосо ошол жактардын баарына келип аракет кылып ушул районумду өткөрөйүн деген үчүн иш болуп атат. Иш өзүнөн өзү болуп кетпейт. Ошондуктан мына биздин келип калганыбыздын себеби мен өзүбүз эле барып, мына Нурбек Акимсанды мен орун басарым, экөөбүз барып кече Саадатка бир семинар өткөрүп атышсаңар, биз деле барып экөөбүз сүйлөп келеличи, менен учурашып келеличи деп биз келип калдык. Анан биздин максатыбыз жанагы азыркы президентибиздин жанагы 7-марттагы указынын негизинде жана аялдарды, кыз келиндердин кызматын көтөрүү боюнча жакшылыкка кылып аялдарды коомго аралаштыруу маселесин мен айтайын деп келдим. Мына 2 кызыңар жакшылыкка кылып даярдап коюп турган. Эркектерди ушундай кылып даярдап койсоңор болот болгон жерде райондордо. Туурабы же туура эмес айтам да. Силерге чоң рахмат, дагы бир жолу айтам. Базарбаевга да чоң рахмат. Мен анын агасы менен де бир
Partiyadan keyin 2 yıl областтык маданият башкармасы башкармагында министр болуп иштеп калдым. Жакшы болуп туруп, силердин бүгүнкү семинарда көптөр шансырлыкта менен жазган жокмун, көргөн жоктор, сиз окуп, азыр карап отуруп ушул аябай методдорду ошон үчүн жерге баргандарда аялдар кеңештери менен силерде түзүлгөн аялдар кеңештери бар, бирок азыр аялдар кеңештери аябай көбөйүп кетти, жерлерде саныбыз көп болуп атат. Ошону бир республикада бир жакшы тайгыл болуп туруп, илгеркидей кылып эле тияктан бир иши кылып, чоң кызматтарга аялдарды көтөрсө иштей турганы жөн эле иштейт. Азыр грамотный кыздар көп, илимдүү кыздар көп. Ошол кыздардын ичинен ошо республикалык аялдар кеңеши шайланып, анан келип жерлерде аялдар менен иштеш керек да. Аялдар коомдо зор күч илгертен айтылып келет. Азыр деле аялдар коомдо зор күч менен бала чакасын багып, үй жайын багып, жерлерде иштеп, Алматыда жүрүп, Москвада жүрүп, иши кылып, Россиянын бардык шаарларында кыргыздын кыз келиндери сумка көтөрүп алып, чарчабай ушу бала чакамды багайын, жолдошумду багайын деп жүргөн кыздарыбыз көп. Ошондой кыздардан көстүрсөк, коомдо тазарат. Себеби дегенде аялдар, кыздарга болбосун, аялдар ичжандуу келет. Себеби чарчабай, чалыкпай, баланы көрүп, чоңойтуп, өстүрүп коюп дагы ошол балам ачка калбаса экен, эми неберем ачка калбаса экен, чеберем ачка калбаса экен деп жанталашып аялдар өзүнүн ордунда энеңер бар, өзүнүн ордунда балдарыңар бар, кыздарыңар бар, ушундай аракет кылышат да. Ошондуктан аялдарды мындан ары барган жерлериңерде акимдериңерге айтып, өзүңөр деле айыл башчылары райондордун ар бир райондордо жакшы деген аялдар бар. Мен уже биз 2 жылдан бери изучать этип атабыз аялдарды. Ошон үчүн жакшыраак кадр маселесин өстүргөнгө президент указы бекер калып алган жок. Ошол указдын аткарылышын элге жеткиришибиз керек болуп атат да. Ошону айтайын деп мен силердин алдыңарга чыктым. Сөз бергениңерге рахмат. Азыркы сөздү агенттиктин жергиликтүү өз алдынча башкарууну, өнүктүрүү башкармалыгынын жергиликтүү өз алдынча башкаруунун функциялары жана айырым укуктары бөлүмүнүн башчысы Мамасалиева Талайгүл Эркинбековнага беребиз. Муниципалдык ишканаларды түзүү. Анда эмесе бүгүнкү иш-чарага муниципалдык ишканалардын ишмердүүлүгү жөнүндө тема бекеринен коюлган жери жок. Бул жерде айыл өкмөт башчылар баарыңыздар отурасыздар. Биздин өлкөбүздө болуп өткөн административдик аймактык реформанын алкагында жүргүзүлгөн иштер жөнүндө бир аз эсиңиздерге туя кете турган болсом, эң негизгиси касыл убакытта биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин жарлыктары менен республика боюнча административдик аймактык реформалар болуп өткөн. Булардын токтоп кажети жок, булардын баарыңыздар жакшы билесиздер. Административдик аймактык реформа пилоттук режимде өткөнлүгүнө байланыштуу. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, Жогорку Кеңештин депутаттарынын кароосуна кирип, жактырылып, президенттин колу менен үстүбүздөгү жылдын 24 июлунда Кыргыз Республикасынын мыйзамы бекилген жана бүгүн күчүнө кирип жатат. Ал эми эмне себептен мен бул слайдты сиздерге көрсөткөнүм келип атат. Анткени ушул жогоруда көрсөтүлгөн бир эмес 3 жарлыктын негизинде административдик аймактык реформаны жарыялоо жөнүндөгү жарлыктардын негизинде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына кошумча функциялары берилип жатат. Бул мамлекеттик жайык жерлерин башкаруу жана пайдалануу маселеси, ички чарбалык ирригациялык системаларды эксплуатациялоо, келишимдик шарттарда сууган жерлерде сууну бөлүштүрүү маселеси жана калкка комплекстүү кызмат көрсөтүү үчүн муниципалдык ишканаларды түзүү деп туруп мен ушул маселеге баса белгилеп сиздердин алдыңыздарда толукталып ушул жерде көбүрөөк көңүлүңүздөрдү бурайын деп кеткен жерим ушул. Бул слайдты жаа бериңиз.
ушул жерде мен кыскарта айта кетейин. Мамлекеттик агенттиги тарабынан ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруу тармагындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган катары кандай иш-аракеттер жана кандай чечимдер кабыл алынгандыгы тууралуу айтып кетсем дагы болот. Ошол эле мамлекеттик жайын пайдалануу жана башкаруу маселеси боюнча Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 735 токтому кабыл алынып 29 декабрь 2023 жылы кабыл алынган. Эмне жөнүндө? Бул токтом менен убактылуу жобо бекитилген. Мамлекеттик жайын жерлерин башкаруу жана пайдалануу жөнүндө убактылуу жобо бекитилип, сиздерге аткарууга баарыңыздарга таркатылып келген. Баарыңыздар маалыматыңыздар бар болуш керек. Андан кийинки маселе ирригация маселеси. Бул дагы мамлекеттик укук жана функция болуп эсептелип келген. Бирок ушул административдик аймактык реформанын алкагында кимге берилип атат? Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына ыйгарылып берилип атат. Демек бул ирригация ушул фермерлерге, дыйкандарга толугу менен сууга суу менен камсыз кылуу маселеси бүгүнкү күндө сиздердин жоопкерчилигиңиздерде турат. Ал эми мамлекеттик агенттиги тарабынан ушул ирригация маселесин кандай жол менен чечүү, эмне жумуш аткаруу, кантип каржылоо булактарын кантип пайдалануу боюнча методикалык колдонмо жасалып, бекилип, бул колдонмо сиздердин аткарууңуздарга жана кабыл алууңуздарга жөнөтүлгөн. Эгерде бул колдонмолордун баары сиздерде жок боло турган болсо, анда агенттиктин расмий сайтында жайгаштырылган да билинген. Эң негизгиси жана өзүңүздөрдүн көңүлүңүздөрдү баса белгилеп кетпедимби? Комплекстүү сапаттуу кызмат көрсөтүү үчүн муниципалдык ишканаларды түзүү маселеси дагы указдын негизинде, жарлыктын негизинде сиздерге ыйгарылып берилип жатат. Демек, ошол комплекстүү кызмат көрсөтүү үчүн кантип биз муниципалдык ишканаларды түзөбүз? Ошол боюнча азыр кыскача токтолуп кетейин. Бул багытта мамлекеттик агенттик тарабынан ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруу тармагында иштеп жүргөн эксперттерди чакырып отуруп, биз усулдук колдонмо иштелип чыгарылып, бекитилип, сиздердин карооңуздарга, сиздердин пайдалануу, колдонуу үчүн сиздерге жасалып, жөнөтүлүп берилип жатат. Буну көрсөтүп кете турган болсок, муниципалдык ишкананын иштердүүлүгүн уюштуруу деген мондай усулдук колдонмону иштелип чыгарылып атат. Жана айрымдарыңыздарга таркатылып берилди бүгүн. Жетишпегендерге сиздерге сунуштайт элем. Бунун баары тең расмий тилде, мамлекеттик тилде биздин расмий сайтыбызда жайгаштырылган. Ошол жерден көчүрүп алсаңыздар, колдонсоңуздар болот. Бул колдонмодо эмнелер көрсөтүлгөн? Муниципалдык ишканалар кандай түзүлүшү керек? Муниципалдык ишканага биз кайсы функцияларыбызды ыйгарып бере алабыз? Муниципалдык ишканалар кандай эмне маселелерге жооптуу? Ошонун баары тең ушул колдонмодо кеңири жазылып айтылып берилген. Штаттар боюнча башка маселеге токтолбойбуз. Азыр түзмө-түз муниципалдык ишкананын ишмердүүлүгүн уюштуруу жөнүндө темабызга келе турган болсок, муниципалдык ишкана бул негизги түшүнүк кандай? Муниципалдык ишкана бул жергиликтүү бюджеттин, башка муниципалдык ишканалардын инвестицияларынын, өздүк каражаттарынын жана каржылоонун башка мыйзамдуу булактардын эсебинен уюштурулуучу жана башкаруунун же жергиликтүү өз алдынча башкаруунун администрациялык аймактык органдарынын карамагында турган ишкана деп атабыз. Ушул эле өзүбүз бүгүнкү күндө колдонуп келген
жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө мыйзамынын 65 беренесинде бул жерде өкмөт башчылары баарыңыздар отурасыздар. Ал беренени баарыңыздар жакшы билсеңиздер керек деп ишенип кетким келет. Анткени ошол беренеде айтылып атат. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары муниципалдык ишканаларды түзүүгө, муниципалдык мекемелерди түзүүгө укуктуу деп берилген. Демек, сиздер өзүңүздөрдүн укугуңуздарды ыйгарып, муниципалдык ишкана жана муниципалдык мекемелерди түзсөңүздөр болот. Ошондуктан өзүңүздөрдүн ошол укугуңуздардан пайдаланып, сиздер муниципалдык ишкананы түзүп алсаңыздар болот. Ал эми муниципалдык ишкананы түзүү боюнча бул жерде усулдук колдонмо агенттиктин директорунун 2024 жылдын 11 январындагы буйругу менен усулдук колдонмо бекитилип келгенин азыр мен сиздерге көрсөткөм. Муниципалдык ишкананы түзүү максаты, негизги максаты эмнеде? Негизги максаты биздин өзүбүздүн калкка сапаттуу кызмат көрсөтүү, калктын керектөөлөрүн канааттандыруу. Биринчи максаты жашоону камсыздоо системаларын жана кызматтарын көрсөтүү, ишмердүүлүк жүргүзүү, муниципалдык мүлктү рационалдуу колдонуу, жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүү. Эң негизги максаттары ушулар болуп эсептелет. Ошол эле жогоруда айткан мыйзамдын негизинде 27 беренесинде баарыңыздарга маалым болгондой 25 жергиликтүү маанидеги маселелер камтылып кеткен. Ошол 25 маселени айыл өкмөттүн деңгээлиндеби, шаардын деңгээлиндеби ошол жашоочуларыбызга, тургундарыбызга сапаттуу кызмат көрсөтүү максатында өзүңүздөр могу аппаратыңыздар менен ошо жанагы атын алганда бекитилип берилген аппаратыңыздар менен эгер ошол аппарат жетишпей аткан болсо, анда өзүңүздөрдүн ыйгарым укуктуу сиздердин алдыңыздарда иштеп аткан ишканалар жана мекемелер ошол 25 маселени аткаруу эң негизги максаты болуп эсептелет. Муниципалдык ишкананын уюштуруучусу ким болот? Бул деген жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын аткаруу органы болуп эсептелет. Демек, айыл өкмөтү жана шаардык деңгээлде мэрия болуп эсептелет. Бирок жергиликтүү кеңештин макулдугу менен муниципалдык ишкана бул чарба жүргүзүү укугундагы негизделген юридикалык жак. Муниципалдык ишкананын уюштуруучусу бул айыл өкмөтүнүн башчысы же болбосо мэр болуп саналат. Муниципалдык ишкана айылдык шаардык кеңештин макулдугу менен түзүлөт. Муниципалдык ишкананын мүлкү жана пайдасы уюштуруучунун менчиги болуп саналат. Уюштуруунун менчиги дегенде айыл өкмөтүнүн менчиги. Айыл өкмөтү эмес, муниципалдык менчикте болгон нерсе болот. Каржылоо булактары, турак жай жана коммуналдык кызматтары жана коомдук кызматтары көрсөтүүдөн түзүлөт. Муниципалдык ишкананын түзүү процедурасын өтүү үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары төмөнкү кадамдарды жасоо сунушталат. Кандай кадамдар? Сиздер баарыңыздар муниципалдык ишкананы түздүңөр, түптөдүңөр, официалдуу регистрациядан өткөрдүңөр, ошолордун баары канчалык сиздер туура багытта жасап атасыздар. Бүгүнкү тема жөн жерден келип чыккан жок. Бул республика боюнча биздин агенттикке келип түшкөн каттардын негизинде болуп атат. Баары тең азыр жаңы түптөлгөн айыл өкмөттөр муниципалдык ишкананы түзүү маселеси боюнча, алардын ишмердүүлүгүн уюштуруу маселе боюнча өтө көп арыз буундар келип атат, каалоо тилектер келип атат. Бизге консультация өткөрүп берүү деген сунуштар келип түшкөнүгүнө байланыштуу бүгүн Садат Насирзиновнадагы ушул күнгө сиздердин семинарыңыздарга күн тартибиңиздерге тема катары келип кирип аткан себеби ошондон болуп атат. Биринчи кадам, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүү, калкка мамлекеттик кызмат, мамлекеттик эмес, муниципалдык кызматтарды көрсөтүү үчүн
муниципалдык ишкананы түзүүнү демилгелейт жана техникалык, экономикалык негиздемелерди даярдайт. Бул албетте баарыңыздар жасап келгенсиздер. Экинчиси, жергиликтүү өз акча башкаруунун аткаруу органы жергиликтүү маанидеги тиешелүү маселелерди чечүү үчүн муниципалдык ишкананын түзүүнүн техникалык, экономикалык негиздемесин жергиликтүү кеңешке элерек жана муниципалдык ишкана түзүүдө техникалык, экономикалык негиздемесин сунуш тиги колдонмонун тиркелмесинде көрсөңүздөр болот. Бул жерде кеңири жазып атат, жергиликтүү кеңеш тарабынан кандай чечим кабыл алыш керек. Албетте, биринчи туруктуу комиссиясында караш керек. Андан кийин сессиясында караш керек. Сессиясында сөзсүз түрдө муниципалдык ишкананы түзүү жөнүндө чечим кабыл алынышы керек жергиликтүү кеңеш тарабынан. Бул жерде бир эле ирригациялык объекттер эмес, жалпы ошол муниципалдык ишканардагы сиздер көрсөтүп аткан ыйгарым укуктардын каржылоо булактары булар жергиликтүү бюджет болуп эсептелет. Көтөрмөлөөчү гранттар, дем берүүчү гранттар деп айтабыз башка тил менен. Региондордо өнүктүрүү фонддорунан каржыланса болот, жана республикалык бюджеттердин каражаттарын дагы пайдаланса болот. Өзгөчө азыр ирригация маселеси боюнча айрым айыл өкмөттөрү ирригация маселесин бүт толугу менен өздөрүнүн мойнуна алып, мындай түшүнүктүү тил менен айтканда, жалпысынан республикалык бюджетке дагы кайрылуу жасаганда республикалык бюджеттен дагы каржылоо булактары болуп келип атат. Муниципалдык ишкананын ишмердүүлүгүн уюштуруу боюнча административдик аймактык реформанын алкагында берилген тапшырмаларды ишке ашыруу үчүн жергиликтүү өз алымча башкаруу органдарынын, аткаруу органдарынын жана өкүлчүлүктүү органдарынын, ошондой эле муниципалдык ишкананын кызматкерлери тиешелүү билимге жана көндүмгө ээ болгон гана муниципалдык ишкананын алдына койгон максаттарына жетише алат деп туруп жазып кетип атабыз. Демек, муниципалдык ишканаларга дагы жөн эле барып эле кагаз жүзүндө эле уюштуруп койбойбуз да. Аны биринчи жетекчисин дайындашыбыз керек. Жетекчиси ким болуш керек? Кандайдыр бир квалификациялык талаптарга жооп бериш керекпи? Эгерде силер кандай ыйгарым укуктарыңыздарды берип атасыздар, тазалыкты сактоо, мисалы, таштандырууларды чыгаруу маселесин, демек ошондой адискөй иши керек. Же болбосо мына таза ичүүчү суу маселесин берип атасыздар муниципалдык ишканага. Ошол тармакта иштеген адисти алып келишиңер керек. Жайык маселесин карап отурасыздар. Демек ошол тармакта дагы иштеген кызматкерлер болушу керек. Ал эми бул усулдук колдонмодо мен азыр кеңири токтобойн. Ошол жерде бүт толугу менен жазылып келип атат. Кандай талаптарга эгелер болуш керек ошол алып аткан кызматкерлеримиздер. Муниципалдык ишкананын ишмердүүлүгүн уюштуруу боюнча усулдук колдонмодо камтылган негизги түшүнүктөр. Бул муниципалдык ишкананын функциялары, муниципалдык ишкананын ыйгарым укуктары жана муниципалдык ишкананын милдеттери. Демек, бул жерде жанагы милдеттемелерин, функцияларын, укуктарын толугу менен бул жерде бөлүштүрүп жазып беришиңиздер керек түзүлүп аткан учурда. Муниципалдык ишкананын кызматкерлеринин функционалдык милдеттери. Биринчи кезекте жогоруда айтып кетпедимби? Жергиликтүү маанидеги маселелерди аткаруу максатында. Кайсы жергиликтүү маанидеги маселелерди аткарууга берип атсаңыздар, ошол тармакта кандай милдеттерди аткарыш керек? Муниципалдык ишканага белгиленген аймакта өз компетенциясына ылайык муниципалдык ишкананын профилине жараша милдеттерди ыйгарып бериш керек. Муниципалдык ишкананын ишинде коррупцияга каршы күрөшүү сөзсүз түрдө каралышы керек. Анткени бүгүнкү күндө айрым аймактарында түзүлгөн, буга чейин иштеп келген ишканалардын өтө чоң процентин деп айтып кетсек болот, ушул коррупцияга каршы маселелери каралбастан көпчүлүк жерде эмне болуп атат?
укук коргоо органдары менен араздашуулары өтө көп болуп атат. Ошондуктан муниципалдык ишкананы түзүп атканда ушул маселени сөзсүз түрдө карашыңыздар керек. Тарифтик системада негизделген муниципалдык ишканалардын көрсөткөн коомдук кызмат көрсөтүүлөрү касыл учурларда тиричилик калдыктарын жыйноону, ташып чыгарууну жана утилизациялоону уюштуруу маселесинде, калкты ичүүчү суу менен камсыздоо маселесинде, калктуу курулуштарда канализация жана тазалоочу курулмалар бул эми карабулжара эмнеге тиешпесе керек, кийинкисин окуп кете берейин. Муниципалдык транспорттук иштөөсүн камсыздоо сиздерде барбы? Транспорт менен камсыздоолор. Ички чарбалык ирригациялык системаларды эксплуатациялоо, келишимдик шарттарда сууга жерлерин сууну бөлүштүрүү, мамлекеттик жайык жерлерин башкаруу жана пайдалануу маселелеринин сөзсүз түрдө ушул ыйгарым укуктар жана функциялары болуп эсептелинет. Муниципалдык ишкана тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтардын түрлөрү. Буну муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр бүтүндөй жергиликтүү жамаатка же анын бир бөлүгүнө көрсөтүлүүчү жана тиешелүү аймакта анын ыңгайлуу жашоосун камсыз кылуучу кызматтар. Ар бирөөсүндө токтолуп өтпөйт, баарыңыздарга бул слайдтар калат, презентация калат, презентациядан тышкары презентация алынган бүт баардыгы ушул колдонмонун негизинде болуп келет. Ал жерден барып көрүп алсаңыздар болот. Муниципалдык ишкананын өндүрүштүк планын түзөт. Муниципалдык ишкананы түздүк, жетекчисин дайындадык, функцияларына, милдеттерине ылайык кызматкерлерди алдык. Алар эмне кылыш керек? Албетте өздөрүнүн планы менен иш алып барышы керек. Жөндөн жерле бар эле мусорун чыгарып келдик, анан кийин дагы дебестеп, муниципалдык ишкананын өндүрүштүк планын түзүү. Кандай түзүш керек? Өндүрүштүк планы бул продукцияны өндүрүү жана кызмат көрсөтүү эрежелери. Продукция дегенде эми сөзсүз түрдө бир нерсе чыгаруу эмес да. Продукция деп туруп сиздер кызмат көрсөтүлгөн продукцияны эсептеп келесиздер. Демек, муниципалдык ишкана өздөрүнүн иш планын, бир жылдык иш планын сөзсүз түрдө айыл өкмөтүнүн башчысы тарабынан бекитилип алышы керек. Муниципалдык ишкананын экономикалык туруктуулугунун шарттары дейт. Муниципалдык ишкананын ишмердүүлүгүнүн негизи экономикалык туруктуулукту камсыз кылууга умтулуу. Ишкананын экономикалык туруктуулугу бул ишкананын өзүнүн милдеттерин аткаруу жана терс таасирин тийгизсе дагы өз ишин улантуусу абзел деп көрсөтүп кете атабыз. Бул эмне дегенди билдирип атат. Демек, муниципалдык ишкананы биз хозрасчетный түзүп атабыз, коммерциялык ишкана деп дагы атап кетсек болот. Бул пайда алып келүүчү ишкана болуш керек. Жергиликтүү бюджеттен субсидия алсаңыздар болот, бирок ишкананы түзүп атканда алдын ала эсептеп чыгышыңыздар керек. Сиздерге пайда киреше таб алып келе турган ишкана болобу, же болбосо ушерп болобу? Муниципалдык ишкананын бюджетин түзүү, бюджети баарыбыздарга белгилүү болот. Бул тарифтерди алдын ала бекитип, алдын ала кожолуктарды кишинин санын эсептеп, ошонун баарына тең ылайыктап туруп анан бюджетин бекитесиздер. Мен кыскача түшүндүргөнгө аракетимди жасадым. Бүгүнкү күндө мен ойлодум эле айыл өкмөт башчыларынан тышкары муниципалдык ишканаларында жетекчилери келеби деген ойдо элем. Бирок муниципалдык ишканалардын жетекчилери келип катышпаптыр. Ага карабастан ушул колдонмолорду эгерде кийинкистерде кандай маселе жаралып аткан болсо, же болбосо консультация үчүн бизге кайрылсаңыздар болот. Же болбосо ушул колдонмону кеңири ачыктап окуп, ошону бир сыйра тааныштырсаңыздар болот. Бизге бүгүнкү күндө албетте эки жактан Нарын областынан жана Түп районунан, Ысык Көл облусунан да кайрылуулар көбүрөөк түшүп атат. Анткени аларда реформа биринчи кезекте ошолордо башталган. Алардыкы көбүнчө
юстиция министрлигинен каттоодон өтүү маселеси көбүрөөк орчундо жаралып келип атат. Бүгүнкү күндө Кудай буйрса ал маселелер баары четтетилди. Баары тең каттоодон өтүп, жакшы иштеп келип атат. Эгерде кандайдыр бир сурооңуздар боло турган болсо, бүгүнкү программадан мен ашыкча сөзүмдү сүйлөй бербей, телефондон баарыңыздарда бар болуш керек. Жок боло турган болсо, түз Садат Насыржановна аркылуу дагы байланышсаңыздар болот. Эгерде кимде кандай түзмө-түз ушул муниципалдык ишканалар жөнүндө маселелериңиздер болсо, кайрылсаңыздар болот. Анда эмесе көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Азыркы сөздү муниципалдык ишкананын ишмердүүлүгү боюнча тааныштыруу үчүн муниципалдык ишкананын жетекчиси Коңурбаев Бердали Чодоновичке беребиз. Урматтуу бүгүнкү семинардын катышуучулары, саламатсыздарбы? Мен Байкал айыл өкмөтүнө караштуу муниципалдык ишкананын жетекчиси катары кыскача төмөнкүлөргө токтолуп кетейин. Муниципалдык ишкана баштагы мезгилде 5 ишкана болсо, ошонун баардыгы бириктирип 1 ишкана болуп жарыяланды. Байтала таза суу муниципалдык ишканасы Токбайтала таза суу муниципалдык ишканасы биригип, 1 ишканага биригип, Байтала таза суу ишканасы, Байтала тазалык, жана Байтала жай ишканалары биригип 1 ишкана түзүлдү. Мына ошол ишкана ачууда саясатка байланыштуу бириктирилгендигине байланыштуу 4 ай 5 ай көз болуп калды. Ишти алып барып жатабыз. Бул жерде өкмөт башчы айыл өкмөт кызматкерлеринин саны чоң. Бул чоң ишкананы түзүүдө боорчулук болду, кыйынчылык болду дегендей. Ош областык юстициядан ишкананы ачып, чечим чыгарып, ишти аткарып баштадык. Боорчулук болду, абдан боорчулук болду. Себеби аймактар 2 чоң аймак бирикти. Райондо 2-нчи орунда турат экенбиз, элдин саны боюнча, территориясы боюнча дегендей. Ошол аткарууда боорчулуктар болду, бирок акырындык менен кыйынчылыктарды жоюп бара жатабыз. Өкмөт башчыбыз, жергиликтүү кеңештин төрагасы, депутаттарыбыз болуп бергендикте көмөктөшүп, ишкананы бутуна тургузганга чоң сан кошуп келатабыз. Söylep karasa rayonda 2-nчи ишкананын бири болуп турабыз азырынча. Карабалжа айыл өкмөтүндө ишкана бутуна турган демекчимин. Карабалжа айыл өкмөтүндө ишкана түзүлгөн аларды да биздин Байтала айыл өкмөтүндө муниципалдык ишкана бутуна тура баштады десек жаңылышпайт. Казакстан боюнча үйүнө киргизилген. Урматтуу семинардын катышуучулары, азыр агенттиктин ведомстволук сыйлыктарын тапшырууга көңүлүңүздөрдү бурабыз. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өзалчы башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин сыйлыктары менен сыйлоо жөнүндө агенттиктин 2024-жылы 27-августундагы 01-25/229 буйругу жогорку кесипкөйлүгү, квалификациясы, кызматтык милдеттерди ак ниети менен аткаргандыгы, эмгегөйлүктү жана активдүүлүктү көрсөткөндүгү үчүн Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматынын отличниги төш белгиси менен Арапаева Гүлнара Суранбековна сыйлансын. жана реформалоого зор салым кошкондугу, мамлекеттик жана муниципалдык
кызмат чөйрөсүндө мыйзамдуулукту сактоо боюнча ишинде жогорку көрсөткүчтөргө жеткендиги үчүн Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат жана жерди өз алчу башкаруу иштери боюнча агенттиктин ардак грамотасы менен сыйлансын. Абдыбалиев Тынчтыкбек Шакирович. Сарыбулак айыл өкмөтүнүн башчысы ардак грамота менен сыйлансын. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алчу башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин 20 жылдыгына жана Кара-Кыргыз автономиялык облусунун 100 жылдыгына карата мамлекеттик жаран кызмат жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндөгү алдыгы иштер аттуу семинарда уюштурууда активдүү катышып, уюштуруу иштерине жакындан колдоо көрсөткөндүгү үчүн агенттиктин түштүк аймактар аралык башкармалыгынын ыраазычылык каты менен төмөндөгүлөр сыйланат. Батыров Каныбек Маришевич, Каракчы айыл өкмөтүнүн башчысы. Жолдошев Нурбек Жапашевич, Каракчы айыл өкмөтүнүн башчысы. Ергешбаев Батырбек Абдулдаевич, Ылайкала айыл өкмөтүнүн башчысы. Айтбаев Нурланбек Рысбекович, Ылайкала айыл кеңешинин депутаты. Комурбаев Бердалия Чуданович, Ылайкала айыл өкмөтүнүн муниципалдык ишканасынын башчысы. Кыргыз Республикасы Ош облусу Каралжа жергиликтүү мамлекеттик администрациясы Каралжа жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын ардак грамотасы менен сыйлоо жөнүндө Кыргыз Республикасы министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алчу башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин 20 жылдыгына жана Кара-Кыргыз автономиялык областынын 100 жылдыгына карата Ош облусунун Каралжа районунун Ылайкала айыл өкмөтүнүн базасында жергиликтүү маанидеги маселелерди аткаруу боюнча областтык семинардын уюштуруу иштерине жакындан колдоо көрсөткөндүгү үчүн төмөндөгүлөр Каралжа жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын ардак грамотасы менен сыйлансын. Өбүшева Гүлмира Тагайбековна, Кыргыз Республикасы министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алчу башкаруу иштери боюнча түштүк аймактар аралык башкармалыгынын бөлүм башчысы. Ергешбаев Бактыбек Абдулдаевич, Ылайкала айыл өкмөтүнүн башчысы. Бул буйрук райондук мезгил үнүү газетасына жарыялансын. Башчы Акел Кулубаев Тамир Садырбекович. Кыргыз Республикасы Ош облусу Каралжа району Ылайкала айыл аймагынын айыл өкмөтү жергиликтүү өз алчу башкаруу механизмин өркүндөтүүдө алдыңкы тажрыйбаларды жайылтууга кошкон салымы эске алуу менен агенттиктин түштүк аймактар башкармалыгынын бөлүм башчысын жана Ылайкала айыл өкмөтүнүн социалдык экономикалык жактан өнүгүү жолунда көп жылдык үзүрлүү эмгегин эске алуу менен мурда иштеп кеткен айыл өкмөт башчыларын сыйлоо жөнүндө Ылайкала айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн ыраазычылык каты жана ардак грамотасы менен төмөндөгүлөр сыйлансын. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алчу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин түштүк аймактар аралык башкармалыгынын жергиликтүү өз алчу башкаруу органдары менен иш алып баруу бөлүмүнүн башчысы Өбүшева Гүлмира Тагайбековна. Ылайкала айыл өкмөтүнүн ыраазычылык каты менен сыйлансын. Ылайкала айыл өкмөтүнүн ардак грамотасы менен Кара-Кыргыз айыл өкмөтүнүн башчысы Батыров Каныбек Маришевич.
Ошондой эле ар грамота менен Карагылжа жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын жетектөөчү атчысы Маткадаров Санатбек Бекмаматович сыйлансын. Ошондой эле ар грамота менен Кара Кошкор айыл өкмөтүнүн башчысы Жолдошев Нурбек Жапашев сыйлансын. Башчы Эргешбаев Бактыбек. Урматтуу семинардын катышуучулары, азыр программа боюнча маданият үйүндө өтө турган бөлүгүбүз аягына чыгып калды. Программа боюнча төмөнкү объекттерди жеке барып көрсөтүп тааныштырууга уруксат берсеңиздер. Сиздерге бөлүнгөн кичи автобустардан орун алсаңыздар болот. Программадагы биздин ушул мектебибиз Маныш Батыров атындагы орто мектеп. Анан бул жакта турган бир эски здание турат. Бул мектептин эски имараты жана өзүңүздөргө маалым болгондой роликте көрсөттүк. Капиталдык курулуштарга кирип, проекти чейилип, быйылкы ошо титулга кирди. Буюрса бул жерге да жаңы мектеп курулуунун алдында турат. Буюрса титулга кирди. Азыр ошо жанакы роликте көрсөттүк эле мектептин чатырчасы жана башка жактары алмаштырды. Ошону жеринде көрүңүздөр эми. Мектептин директору мектеп боюнча маалымат берип койбойсузбу бул жерде? Анан орто мектеби азыркы мезгилде жалпысынан 511 окуучу билим алат, 37 мугалим эмгектенип жатат, 15 техникалык персонал бар. Азыркы мезгилде окуучулардын билим шартын түзүүгө баардык шарттар түзүлгөн, интернет киргизилген, компьютерлик класстардагы баардыгы бар. Тамак аш берүү дагы 1-4 класстарга ысык тамак аш берүү дагы жакшы уюштурулган, берилип жатат. Мектептин чатырын жергиликтүү бюджеттен алмаштырып, жергиликтүү бюджеттен алмаштырып берилди. Баардыгы капиталдык ремонттон өткөн баардыгы. Мынандай жанагы пластик айнектер коюлду, эшиктер баары коюлган. Ошодон кийин, ошол семинардан кийин болду. Семинардан көрбү? Бул жерде бир 300 метр, жалпы 750 миң сом каражат сарпталган. Анын ичинде 200 миң сом элдин эсебинен болду. Айыл өкмөттүн кошумчасы 550 миң сом акча жергиликтүү бюджеттен сарпталды. Ошону менен ошо айланарда семинардан кийин таш жолду. Астында неме барбы, Сетка? Таш коюлуп туруп, анан кийин биз буну ташты биринчи тизип алып туруп үстүнөн таш койдук. Жок. Цемент менен ташты аралаштырып басып чыкканбыз. Буну арзан болот. Азыр 1 километр асфальтыңыз бир 8 миллиондун үстү болуп атпайбы? Калктын салымы акчалай эле болдубу же эмгеги дагы барбы? Акчалай берди. Акчалай берди. Үйдөгүлөр чогултуп берген. Анан устага бир кол менен устага жасады. 300 метр, 300 метр ошо жалпы 750 миң сом акча сакталды. 750 миңге мындайча айтканда 350 метр, 300 метр таш жол бүттү десек. Кайерге чейин барады? Ошол 10 жерге чейин. Дона башы азыр машинадан көрөсүз. Бул асфальтка караганда сапаттуу болсо керек, а? Эме сапаты жагынан эмес, эң негизинен бул арзан бүткөндүгү жакшы экен да. 1 километр асфальт 8 миллиондун үстү болуп атпайбы өзүңүздөргө маалым. Азыр эми бул 750 миңден үстү болот. Ошондо бул аябай арзан түшөт экен. Айыл ички жолдорго ушундук койсо болот. 300 метр биз ошо айланарды көрүп келгенден кийин эл менен маслихат кылып туруп, эл макулдук ушуну уюштуруп көрөйлү деп немеге кылганбыз да, көргөнбүз. Эми ушул жолду да этегине чыгарып, бул жагын өдө жагына мындай өздөрү элдер кайра өзүнүн салымы менен арыктарды куюп келатышат мына чеке жагына. Анан ушул жолду дагы этегине чыгарып, буягын
чыгарабыз ошондо ушу жолдун 2 километрден ашыгыраак ушундай таш жол менен. Учурда план бар, ушул көчөнүн аягына чыкпайсыз. Республикаңыздын семинардын пайдасы тийип айланарыкта. Ошол жерден көрүп. Өзүңүздөргө маалым Алянаров айыл өкмөтүндө басылган таштардын башкача таштар, баягы заводдон сынган таштар, ошондой таштардан. Анан бизде андай таш жок экен, бизде өзүбүздүн мына жаратылышта сайдын ташы экен, ошол сайдын таштарын пайдаланылган. Азыр сеткамак же арматура бар жокпу астында? Бул жерде сеткамак арматура жок. Таш тизилип, ушул бетон менен экөнү байкалып. Чыгымдарга эмне келип отурду, цемент келип отурду да. Мындайча айтканда цементке чыгым кетти, анан кийин ошо жумушчу акыларына иштелди. Эме сайды, шаңды, ташты бекер ташып чыгымга каражат жумшалды. А сегодня канча тоннага чейин көтөрөт? Эми коо машиналардын бардыгы өтүп атат. Полный груз менен эчтеке нерсе байкалган жок азыркы мезгилде. Ушул көчөлөрдөн тынбай эле жанагындай 25-30 тонна жүктөгөн коо машиналар нары бери каалагандай өтүп атышат. Тиги бир жеринен да тирешине кетип аякпак байкалган жок фасадтыр. Ош областық семинардың урматтуу катышуучулары, биздин Ылай Тала аймагына куш келиптер. Биздин Ылай Тала аймагында жаңы объектилерден курулганына 2 жылдын жүзү болуп калды. Жаңы ишканабыз, жаңы бала бакчабыз. Өзүбүздүн президентибиздин жарлыгы боюнча 2022 жылы 1 мартта Жашыл мурас деген жарлыгынын негизинде биз өзүбүздүн ушул жерде өзүбүздүн 2 соток жерибизге ушундай жашыл мурас уюштурганбыз. Ошонун негизинде өздүк чарбабыз. Мына 2 соток жерде мына 2 жылдан бери ушу өзүбүздүн бала бакчага алынган продукцияларыбыз. Капуста, болгарский пияз, помидор, картошка бардыгы биз өзүбүздүн бала бакчадагы эң эле 2 соток жерден алынган продукциябызды сиздерге көрсөтүп жатабыз. А сиздерге өзүбүздүн бала бакчанын саламдашуусун көрсөтө койсоңуз. Assalamu alaikum mehmandarım mamanna. Arbala kalayık. Men de aytam salamdı. Saltı belip başında salam da şu alayla. Amandıktı suraşkan açtıklar çicaman bu. Akal paça nakalıga. Askaz dodoyu atalarga. Merimli mehmandarga baş yiyip salam aytabız. Азыр тилекке каршы бизде тамак ашына ата-энелердин ашуусу менен эшкешет. Айылып койгонча. Эми баягы защищенный статья дейт бирок каражаттын жоктугуна байланыштуу ушундай калыптанган мурдан ата-энелер эле көтөрүп берет тамак ашты. Жакшы, а силер уже билим берүү министрлигине карайсыңар. Ооба, кызматыңар ошо. Окуу борбору экөө биринги ортого миллион чыккан. 19 миллион 700. Ашыгы менен. Миллион менен. Азыр жерден негизи арабтарда бүткөн сумманы арабтар сумманы айтышпайт. Канча айтышпайт. Кайрымдуулук фонду. А негизгиси өзүбүздүн канчадан балдары спонсор болуп бүтүрүштү. Аларга миллиондон ашык акча кетти. Өздөрү киргизди. Өздөрү киргизди, ошонун аты коюлду. Жамааттар. Кандай сыйлык болдуңуздар? Былтыркы эле жылы боюнча, Манас тааны боюнча, республика боюнча 3-чү орунду министерстводон алып келдик. Манас тааны боюнча. Бала бакча боюнча, Каракулжа боюнча 3-чү орунду Каракулжага келип, биринчи жолу бала бакчалардан биз сыйлык алып келдик. Облуста. Мектепте жанагы олимпиадага алтын тоннага
анан менталдык арифметика бар. Ал дагы быйылкы окуу жылында Бишкек алтын түйүндөн 2 класс ачып берди. Бири АИП боюнча, экинчиси робототехника боюнча. Бир эле мектеп окуучулары келбей, башка дагы бирөөлөр келет. Азырынча мектеп окушат. Анан эми ОРТга даярдаганда мына жактыкы мектептерден келип окуйт. Сиздердин борборуңарды ким каржылайт? Бул азыр эми алтын түйүндөн ошол жактан финансирование болуп атат. Калганы биз өзү мектептеги мугалимдер өздөрүнүн эмеси менен эметет. Анан ОРТде результат берип атасыңарбы? Жакшы. Быйыл эң азыбыз 205 упай алды. Орточосу 135 болду. Бюджетке каяктарга окууга? Бюджетке ушу мына Карпайгабыздын небереси Евраз деген эң жогорку упай алган бүтүүчүлөрдү өзү эмесин төлөп окутуп атат. Азыр ушу 5-чи окуучубуз окуп атат. 5 жылдык контракт бүткөнгө чейин контракт төлөп окутуп атат. Кайсы багытта? Математика бар экен да. Бу жерде негизи менталдык арифметика бар, анан ОРТга, анан Олимпиадага даярдайт. Анан жана дирекция. Бул ажаткана. Мына 3 күндөн бетер эземет. Аягына чыгайын. Ага кайсы уюм менен иштешесиз? Ким окутат? Бу жерде менталдык арифметиканын ата-энелердин үчүн эме бажаларды айтты. Калганы жөнүндө. Анан быйыл ушу алтын түйүн менен. Бул информатика, компьютер эме. Компьютер класс. Компьютер класс. Баардык интернетке туташкан. Жанагы ОРТда эметкен, Олимпиадага эметкенде ушу эмелерден интернеттен алып, негизи ушу. Интернетте ким айлык өтөлөт? Айлык өтөн. Жакшы. Балдар акысыз кызмат көрөт. Мына акысыз. Жана менталдык арифметиканы гана ата-энелер төлөйт, башкасы акысыз. Калганы бүт эле акысыз. Кружоктор төлөшпөй беришти. Кружоктор жана мектептеги. Эми бизде платный кружок жок. Белки кружоктор жөнүндө имарат эмеден бар. муниципалдык менчик. Сиз каржылап, сиз камсыздайт экенсиз. Отопление? Отопленияны жөнөкөй печка коюлган, бул жерде эмеге туташ элек. Эмеге жана печка жок, ушундай иштейт, печка менен иштейт. Ал мына ушул эмени атын койгон эженин балдары айрым класска ылайыктап печка алып берген. Печкени азыр кыштыгын эме койгонбуз, эме жайында. Кыш салып келсе. Качан келет окуучуларыбыздар? Түштөн кийин. Менталдык арифметика саат түштөн кийин 2 менен келип берет. Азыр жокпу эч бир бала? Азыр жок, азыр салып берип кетишет. Мектеп жанында. Алган бажылоосу менен быйыл 2 отун деп эметкенбиз. 9 класс менен 4 класстын окуучулары. Ушу 2 отунду эме станокту өзү жасап, мыналарды чыгардык да быйыл. Экология болгондо опилкадан жасалат. Опилкадан, макулатурадан, анан мына жүздөгү түшкөн жалбырактардан, анча-мынча көмүрдүн майдасынан эме. Сиздер койсоң ошондой болуп калбайбы? Чылайт. Бир жума чылап туруп, анан кийин алып келип, анан прессияны бургап чыгат. Татымы кандай болот? Бир эле лапет өчүп калса? Жок, жакшы эле. Аны бул эме кыса эксперимент кылабыз да. Көмүргө жакындашып барса экен. Отундан жогору. Эжекелер курган эжекелер айтып атат да, мына бир кусогун жабып көрүп туруп, анан ушунун ордунча канча килограмм көмүр күйөт экен эксперимент кылып көрөлү. Муну соляркага чыгып жандырса көпкө чейин. Жок, кичине чокултуп жатса. Солярка эки тарап Саламатсыздарбы, урматтуу өлкө семинардын катышуучулары жана ошондой эле алыстан жакындан келген меймандар, кош келипсиздер. Республика атындагы Карабулжар райондук маданият үйү тарабынан даярдалган жалпы концерттик программага көңүлүңүздү бурууга чакырабыз.
Кез урматтуу райондун ар бир айыл өкмөт башчылары, жалпыңыздарды ортолукка сөз кезегине чакырабыз. Assalamu alaikum. Бүгінгі семинардың қатысушылары. Бүгін біз Қарақожа районының Улайтала айыл өкмөтүндө жүргүзгөн иштерин карап чыктык. Көп ийгиликтер жаратыпсыздар. Сіздерге ушул айыл өкмөтүндө акимдиги ушул 2022-2023 жылдардагы айыл өкмөт болуп намысын болгон экен. Ушул болгонун биз чындыгы эмгегинен көрдүк да, ушул бүгүнкү аткарып аткан эмгектерин көрүп чыгып, ушул өтө жакшы иштер аткарыптыр. Айрыкча мага катышуу да жакты. Мындай айтканда 300 метр жерде ушул 750 менен эле бүтүрүптүр да. Мына жердин салымы менен айыл өкмөттүн салымы менен бир 300 метр асфальтты даярдаш үчүн ал бир 2 миллионду талап кылат. Анан ушундай эле баардык соц объектилерде, бала бакчаларда, мектептерди көрдүк. Аларга заманга ылайык талапка ылайык жооп бере турган эмнелерди аткарышты. Эмне демекчимин, сиздерге дагы ошол ишиңиздерге ийгилик, Улайтала айыл өкмөтүнүн кызматкерлери, аппарат кызматкерлери, сиздер дагы талкуусун эмгектене бериңиздер. Сиздерге дагы ийгилик каалайбыз. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү семинардын катышуучулары, урматтуу коллегалар. Мына ушул бүгүн биз Каракожа районундагы Улайтала айыл өкмөтүнүн ошо Бактыбек Абдуллаевич жетектеген Улайтала айыл өкмөтүнүн акыркы жылдарда аткарган иштери маалымат алдык. Чынында үйгө ала турган иштер бар экен. Биз дагы таасир алып айрым демилгендерди колдонуп, ошол жерде Кудай буйрса ошо биз дагы өз аймагыбызга барып жайылтуунун аракетинде болобуз. Бул семинарды уюштурган ушу жергиликтүү атчы башкарманын түштүк аймактык бөлүмүнө да терең ыраазычылык билдирмекчимин. Албетте бул жерде бул ийгилик, бул жетишкендиктер бир эле Бактыбек Абдуллаевичтин эмес, ошол эмгек жамаатынын бул демилгени сунуштагандан аны колдоп колго алган ушу айылдык кеңештин депутаттарына дагы ошол кездеги айылдык кеңештин депутаттарына дагы ыраазычылык билдирмекчимин. Ушу кабыл тилейбиз. Жалпы Алай районунун айыл өкмөт башчыларынын атынан деп билсеңиз, урматтуу Бактыбек Абдуллаевич, мындан ары ишиңизде ийгилик болсун, элиңизде тынччылык болсун, дайыма өнүгүүнү жана алдыга багыт алган биз жакшы жетишкендиктердин жолунан тайбай, алгы иштер үстүндө болуп жүрө бериңиздер. Рахмат. Assalamu alaikum, урматтуу бүгүнкү семинардын катышуучулары. Бүгүн биз айтып кетсек, семинар бүгүн өтө жемиштүү болду. Өзүбүзгө жакшы нерселерди алдык. Бүгүн ушул өзүбүз деле айтып кетсек, ушул семинарда бүгүнкү күндө биз муниципалдык ишканалар бар, бирок бириктирүү боюнча маалымат жетишсиз болуп жүргөн. Бүгүн ушул семинарда биз ошол жакшы маалыматтарды алдык. Анан кийин бүгүн ушул семинарда Каракожа районунун Улайтала айыл өкмөтү өтө жетишкендиктерге жетишип атыптыр бүгүнкү күндө. Ушул азыркы кесиптештер айткандай, жолдор жаңыланып, мектеп, бала бакчаларды көрдүк. Ушул Кыргызстаныбызда ушундай өнүгүү өсүп өссүн, бардык айыл өкмөтүбүздөр ушундай жетишкенге жетишели. Бүгүнкү иш-чараны уюштургандарга ыраазычылык билдиребиз. Биз ушу Кара Суу районунун айыл өкмөттөрүнүн атынан ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Assalamu alaikum, урматтуу бүгүнкү кесиптештер, урматтуу Каракожа эли. Бүгүн биз өзгөчө семинарда бир сөз бар. Жашоодо билге албаган өмүргө жеңилиш бере албайт деп. Өзгөчө кесиптештерибиздин бүгүнкү жасаган иштерин айыл өкмөттөр биз бирибизди жакшы түшүнөбүз. Бир ишти бүтүрүштө өтө чоң көйгөйлөр бар. Ошол бир жакшы тажрыйба алып кеткенге бизге шарт түзгөн уюштуруу комитетиге жалпы эле бүгүн биз үчүн пайдалуу презентациялар болду. Мен ойлоймун, Чоңолай районунун атынан бир жакшы бир мотивация алып кеттик десек, чоң рахмат жолу. Бүгүнкү областык деңгээлде уюштурулган семинар
өзүнүн максатына жетти. Биз Улай Тала айыл өкмөтүнүн башчысы Бактыбек Абдулдаевичке жана анын кош иштешкен командасына ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым бар болгула, бул чек эмес. Ушул жакшы ийгиликтерге жете берди. Ал эми ушул жерге келген, Карабулжага келген жалпы башка райондордун айыл өкмөттөрүнө дагы келип катышып бергениңерге ыраазычылык билдиребиз. Карабулжа айыл өкмөттөрүнүн атынан Бактыбек Абдулдаевичке ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Жалпы айыл өкмөт башчылары сиздерге дагы ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу меймандар, алыс жакындан келген өлкө семинарына катышуучулары, анда эмесе сөз кезеги ыраазычылык сөз Улай Тала айыл аймагынын айыл өкмөт башчысы Эргичбаев Бактыбек Абдулдаевичке сөз берилет. Келиңиз. Урматтуу, бүгүнкү облустук деңгээлде өтүп жаткан Улай Тала айыл өкмөтүндө өтүп жаткан семинардын катышуучулары жана коноктору, биз ушу алыс жакындан келип, биздин өтүп жаткан семинарыбызга активдүү катышып бергениңиздер үчүн Улай Тала айыл өкмөтүнүн кызматкерлеринин атынан жалпыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин айыл өкмөттө болуп аткан жакшы ийгиликтердин баардыгы сиздердин дагы айыл өкмөттө көп болуптур. Кыргызстаныбыздын бардык аймактарында ушундай жакшы салмалыктар боло берсин. Урматтуу кесиптештер, биз дайым ушу бири-бирибизде ар кайсы Кыргызстандын жалпы айыл өкмөт аймактарында болуп аткан жакшы салмалыктарда гана жолугушуп, пикир алышып, опут алышып дегендей ой бөлүшүп жүрө берели. Ушу алыстан жакындан келген коноктор үй бүлөңүздөргө, тууган ыктын алдында үйүңүздөргө эсен аман жетип алыңыздар, баардыгыңыздарга ак жол тилейбиз. Мамлекетибизде тынчтык болуп, өлкөбүздө өнүгүү болсун. Дагы бир жолу баардыгыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат жолдорум.